Саламатсыңарбы? Мен номер 9-чу Абдыкадыр Орозбеков атындагы орто мектебинин мугалими Атабекова Бактыгүл кыргыз тили сабагынан 5-класс 4-чейрек үчүн түзүлгөн 8-сабак жөнүндө түшүнүк берип кетсем. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин грамматикалык түзүлүшүнө карай бөлүнүшү, жөнөкөй жана татаал этиш. Сабактын максаты: окуучулар жаңы тема жөнүндө маалымат алышат, сүйлөмдөрдөн жөнөкөй жана татаал этиштерди таба алышат, сабакты кунт коюп угууга, табият менен таттуу мамиледе болууга, алган билимин практикада пайдаланууга багыт алышат. Анда эмесе балдар, китептерибизди ачып, ручканы колубузга кармап, бүгүнкү сабагыбызды кунт коюп угуп отурууга даярданалы. Этиш грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал этиш болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй этиш бир гана сөздөн турат. Мисалы: иштейт, сүйлөйт, бийлейт, карады, чуркады, келди деген сөздөрдү алсак, булардын баардыгы бир гана сөздөн туруп кыймыл аракетти билдирип турат. Ал эми татаал этиштер 2 же андан көп сөздөрдөн турат. Буларга мисал: окуп жатат, чуркап бара жатат, ыргытып жиберди, сүйлөп жатат. Демек, татаал этиштер 2 же андан көп сөздөрдөн туруп кыймыл аракетти билдирет экен. Эмесе балдар, дептериңерге жазып алгыла. Балдар, бүгүнкү тема боюнча мен силерге Боорукер бала аттуу текстти окуп берсем, бул тексттен силер жөнөкөй жана татаал этиштерди таап, дептериңерге 2 бөлөк кылып жазып алсаңар. Боорукер бала. Келе жатып бала падышанын сарайына туш келет. Сарайга кирип, иштей турган жумуш табылар бекен деп сурайт. Падыша аны өз кызматкерине жиберет. Ал кызматкер баланы көргөндө жаман оюго кетет. Падышага барып, жаңы келген бала мактанчаак экен. Бир кап күрүштү, бир кап кумшекерди аралаштырып бергиле. Бир күндүн ичинде бөлүп берем деп мактанды, дейт. Падыша баланы чакырып алды да, кызматкердин айтканындай күрүч менен кум шекерди аралаштырып кайра бөлгүн деп кайра буйруду. Падыша колдон келбес иш бергенине баланын көзү жетип, ыйлап отурса, кумурскалар жөргөлөп келип жардам беришти. Анткени бала табиятты сүйгөн, жан жаныбарга күйгөн жан болчу. Эрте менен кызматкер балага таң калды. Падыша болсо ыраазы болуп, боорукер баланы кызматка алды. Төмөнкү демек балдар, силерге текст түшүнүктүү болсо, этиш сөздөрдү татаал жана жөнөкөй кылып 2 башка көчүрүп жазып койгула. Кийинки тапшырма: төмөнкү сөздөрдү катыштырып текст түзөбүз. Биз дайым балдар сабакта бир нече сөздөрдөн текст курууну жакшы үйрөнгөнбүз, Мисал үчүн, сүйлөп жатат, гүлдөйт, сайрайт, учат, бышат,
ырдап берди, ойногусу келип турат, бара жаткан элем. Мына ушул сөздөрдү катыштырып дептерибизге текст түзүп чыгабыз. Бул сөздөрдүн бардыгы бүгүнкү темабызга байланыштуу сөздөр. Андан кийин балдар, жазып бүткөн болсоңор, 446 көнүгүүнү көчүрүп жазгыла, этиш сөздөрдүн алдын сызгыла жана аларды оңгу мүчөгө ажыраткыла. Балдар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Ушул тапшырмаларды аткарып, Telegram аркылуу жөнөтүп жиберсеңер болот. Саламатта калгыла.